Бүгүнкү күндө 6000 каза болду. 6000 эмесиге бөлүп көргүлө канчадан болот? 660-70ден эле тийип калат да. Ал эми бир күндө туберкулездөн дүйнө жүзүндө 3,5 киши каза болуп атат. Бир күндө. Ал жөнүндө мунчалык ызы чуу болгон жок. Ал жерде дагы бир нерсени эске алыш керек. Анын дарысы бар туберкулездин. Толук дары менен камсыз болгон көпчүлүк дүйнөдөгү мамлекеттеги эмелер. Ошол эле учурда Кыргызстандагы деле алып карап көргүлө, мисалы үчүн 350-400ге жакын киши каза болот да. Мындайча алып караганда күнгө бөлүп көргөндө күнүгө бирден ашык киши каза болуп атат да. Ал жөнүндө деле Кыргызстанда деле анча деле ызы чуу болгон жок. Бул жөнөкөй эле башка бир ызы чуу менен коштолуп кетти да. Ошол эле учурда гепатит Б-ныкын алып көргүлө. Гепатит Б, ВИЧ-СПИД, ошол эле пневмония күнүгө каза болгондор дүйнө жүзү боюнча 2000-ден 2,5 чейин. Ар бири ушул оорулардыкын. Бунуку болсо андай ооруду чакыра албай жатат. Бирок бул жерде дагы бир нерсени айтып коюш керек да. Эмне үчүн ушунчалык көп ызы чуу болуп кетти? Себеби бул вирус жаңы түрү коронавирустун. Мурда деле болгон, негизи 65-жылдары эле чыккан. Андан кийин 2002 жылы баягы SARS атипичный пневмония деп эме кылды, чыкты. Анда 9,6% эмеси болгон, өлүмгө алып келген. Андан кийин баягы MERS деп койду, респираторный синдромдору менен. Анда дагы пайызы көп болгон. 34,4-35%га жакын каза болгон да. Ошол эле коронавирус, ошол эле баягы эле жарканаттардан эле келип чыккан. Негизинен жаратылышта ошо жарканаттар аркылуу пайда болуп анан таркалды да бул вирус.